Кыргыз Республикасы эгемендикти алганына туура 30 жыл толду. 1991-жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү, демократиялык, суверендүү мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Мына ошол күндөн тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүлө баштады. Кыргыз мамлекетин курууда Кыргыз сотунун татыктуу жана даңктуу орду бар. Муну эч ким тана албайт. 30 жыл аралыгында сот тутуму бир кыйла өнүктү. Жасалып жаткан аракеттердин бардыгы өлкөбүздө адилеттүү сот тутумун жана анын көз карандысыздыгын орнотууга багытталган. Жогорку соттун имаратынын маңдайында 20-кылымдагы Кыргызстандын мамлекеттик ишмерлеринин аллеясы жайгашкан. Бул жерде Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө бүт өмүрүн арнаган алдыңкы инсандар Курдакул Усубалиев, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Баялы Исакеев, Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков, Төрөбай Кулатов, Султан Ибраимов, Арсанбек Дүйшеев, Абсамат Масалиев, Болот Мамбетов, Абдусу Юркулов жана Акбатбек Суюнбаевдин айкелдери орнотулган. Улуу инсандар менен катарлаш эле Кыргыз тарыхында чоң орду бар Курманжан Датканын эстелиги орнотулган. Алай Ханышасы деген ат менен белгилүү болгон Курманжан Датка 19-кылымда аял затынын арасынан суурулуп чыккан теңдеши жок зор инсан. Анын кылым карыткан өрнөктүү өмүрү, аткарган иштери, аял затында чанда кездешүүчү касиеттери келечек муун үчүн унутулгус сабак, өчпөс шам чырак. Урматтуу мекендештер, сиздерди өлкөбүздүн эгемендүүлүк майрамы менен жалпы сот системасынын жана өзүмдүн атымдан куттуктаймын. Мамлекеттин башкы максаты болгон адам укугу жана эркиндигин сактоодо Кыргыз сотунун ролу чоң. Эгемендикти эң бийик дөөлөт катары аздектеп, эркиндикти көздүн карегиндей сактап, биримдигибиздин туусун бийик кармайлы. Асманыбыз ачык, түндүгүбүздөн күн нуру чачырган кызыл байрагыбыз бийиктиктерде желбирей берсин. Өлкөдө анын бүтүндүгүнөн өткөн бакыт жок. Журтубузга тынчтык жана бакубатчылык, ынтымак тилеймин. Эгемендүүлүктү алуу оор, бирок аны сактап калуу андан да оор. Ошондуктан ар бирибиз көз карандысыбыз үчүн күн сайын эмес, саат сайын күрөшүбүз керек. Эркин элим, майрамыбыз кут болсун, эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун. Жыл тарых эсеби менен алганда көз ирмем убакыт. Ошого карабастан бул аралыкта өлкөбүз кыйын кырдаалдын баштан кечирди. Көп улуттуу элибиздин ынтымак ырашкерлиги бекемделди. Эң башкысы көз карандысыз мамлекет катары бизди дүйнө жүзү тааныды. Эркиндик ата-бабалардын каны менен кошо айланып, жаны менен кошо жашаган. Бабаларды бизге калтырган мурасын ыйык сактап, аркы муундарга калтырып беришибиз керек. Ошондуктан Кыргыз мамлекетиндеги улуттар биримдигин бекем сактап, Кыргыз мамлекеттин өнүп өсүшүн бардык күч аракетибизди жумшап, өркүндөп өсүшүнө аракетибизди жасашыбыз керек. Сот адилеттүүлүгүн акыйкаттуу жүзөгө ашыруу Кыргызстандын жаркын келечегин камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Андыктан өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн, келечек муундун жаркын жашоосу үчүн ак дилден эмгектенели. Ар дайым ала тоо чокусунда тынчтыктын, мыйзамдуулуктун туусу желбиреп турсун. Мамлекетибиз өз алдынча туу көтөрүп, эгемендүү болгонуна 30 жыл болду. Кылымдарды карыткан кыргыз элим нечен тар жолдон, тайгак кечүүдөн, бийик ашуудан өткөн. Ынтымакты туу тутуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарганда ар дайым ийгиликке жетишкен. Улуу эл, оңгулуу улут деген наамга татыктуу бололу.
Мындан 30 жыл мурда Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктүн түндүгүн көтөргөн. 30 жыл бул тарыхта бир гана көз ирмем болгону менен, бирок ушул көз ирмемчилик убакыттын ичинде кыргыз элибиз кылымга арткан зор окуяларды башынан өткөрдү. Өз алдынча эркиндикте жашоо үчүн тарыхта бүтүндөй улуттар жок болуп кеткендиги да белгилүү. Демек өз алдынча эл мамлекет болуунун баасы менен наркы канчага турарын качан болбосун ар бирибиз терең түшүнүүбүз зарыл. Эгемендүүлүк алган күндөн тартып кыргыз эли демократиялык жолду тандап, дүйнө коомчулугунда өз ордун табып, бакубат жашоого салымын кошуп жана багыт алды. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендик байрамыбыз бийик болсун, кыргыз элине кут болсун. Мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эгемендикти көздүн карегиндей сактап, келечекте күчтүү Кыргызстанды куруу үчүн бизге тынчтык, ынтымак жана талыкпаган эмгек керек. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу, бороон улуп, кар уруп. Сууңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп. Азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбас мобул турган сур булут. Бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун ата журт.